Саламатсыңарбы? Кыргыз тилин үйрөтүү курсун андан ары улантабыз. Силер менен мен Кубанычбек кызы Калия. 6 сабагыбыздын темасы зат атоочтун көптүк түрү. Кимдер, эмнелер деген суроого жооп берет. Зат атоочтун көптүк санын лар мүчөсү уюштурат. Мисалы, апалар, эжелер, алмалар, окуучулар. Алма жекелик сан бир эле. Ал эми алмалар бул көптүк санда. Көп алма бар экендигин, мүмкүн 3, мүмкүн 5, мүмкүн 15 алма бардыр. Көптүк санды мына лар мүчөсү уюштурат. Акыркы тамгасы үндүү табыштар менен же ый, р тамгалары менен аяктаган сөздөрдүн аягына лар, лер, лор, лөр мүчөлөрү уланып жазылат. Мисалы, алмалар, үйлөр, дептерлер. Ал эми жумшак үнсүздөр менен аяктаган сөздөрдүн аягына дар, дер, дор, дөр варианттары уланып жазылат. Мисал үчүн, кыздар, жолдор, көлдөр. Ал эми каткалаң үнсүздөр менен аяктаган сөздөрдүн аягына лар мүчөсүнүн тар, тер, тор, төр варианттары уланып жазылат. Мисал үчүн, сааттар, китептер, достор. Эсиңерге сактагыла. Бала деген сөзгө лар мүчөсүн улап жазганда балдар болот. Балдар жакшы эс алышты. Текчеде китептер бар. Окуучулар класста отурушат. Лар мүчөсүн жана анын варианттарын улап, сөздөрдү көптүк түрдө жазабыз. Лар мүчөсү 12 вариантта өзгөрө турганын биз жогоруда көрдүк. Мисал үчүн, апа жекелик сан. Көптүк санда жазыш үчүн лар мүчөсүн улайбыз. Апа, лар, ата, лар, эже, лер. Калган сөздөрдү дептериңерге таблицаны колдонуу менен өзүңөр көптүк түрдө жазгыла. Байланышуу үчүн, эгерде кандайдыр бир суроолоруңар бар болсо, Кыргыз тил 2021 mail@mail.ru дарегине кат жазсаңар болот. Катталууну унутпагыла. Биздин 7 сабагыбыздын темасы шилтеме ата тоочтор. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.